Натыйжада Баткен чек ара башкармалыгынын башчысы Кыялбек Төлөнбаев менен тергөөчүлөр, милиция кызматынан тергөөчүлөр ошол окуя болгон жерге, ошол эле учурда тажик тараптан тиешелүү органдар окуя болгон жерге кетишкен. Ал жерде алар окуянын чөө жайы жана эмне себептен чыкты, ошолор боюнча баягы залогдоолорду мындай чыгаруу жолдору боюнча сүйлөшүүлөр жүргүзөбүз деп кетишкен да. Бирок тилекке каршы сүйлөшүү болгон жок. Кээ бир маалыматтарга ылайык тажик тарап баягы эртең сүйлөшөбүз, кеч кирип калды деп баягы сүйлөшүүдөн баш тарткан деп айтып атат. Анан бүгүн военный прокуратура дагы ошол чек ара кызматынан жана укук коргоо органдарынан тиешелүү жетекчилер окуя болгон жерге кетишти.